Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо гезитинин көрөрмандары. Бүгүн биздин редакцияга Афганистан мамлекетинин жараны 12 жылдан бери Кыргызстанда билим алып жүргөн студент учурда Ататүрк университетин аяктап, андан кийин Бишкек гуманитардык университетин бүтүрүп, аспирантурада окуп жаткан студент Мухаммед Исаак Шафак. Мухаммед Исаак Шафат биздин мейманда. Айтсаңыз, ушул баягы дүйнө жүзүн бир мындай шок абалга келтирген учурдагы Афганистандагы кырдаал бүгүнкү күндө мындай кандай болуп жатат? Биз баягы массалык маалымат каражаттары аркылуу көрүп атабыз, угуп атабыз, бирок сиз телефон аркылуу байланышып, ал жакта жакындарыңыз, туугандарыңыз бар да, алар менен сүйлөшүп жатасыздар. Ал жакта акыбал кандай экен азыр? Азырча Афганистанда мен апам ал жерде, сестрам ал жерде, братишкам ал жерде, бардыгы ал жерде жашайттар. Талибандар почти полный Афганистанда алган. Паншер деген бир жер бар, только ал жер калган. Ахмаша Масудтун баласы Ахмед Масуд деген ал күтүп алар турат ал жерде. Талибандар ал жерде ал элек азыргача. Сүйлөшүүлөр болуп атат, кандай кылабыз деп талибандарда. Бирок талибандар бардыгы жерде алган, эл болса аябай коркуп атат. Талибандарда эч кандай бир дисциплин жок. Ар нерсе кылышы мүмкүн. Мурунда 2001ден мурунда келгенде Афганистанда келди, эч кимге тийбейбиз, андай кылбайбыз, бардыгы эркин жүрө берсин деп элге ушундай деген. Анан государствого иштеген адамдарды, чоң жерде маданиетте иштеген адамдарды келип алып кетип, өлтүрүп таштаган, эле башка нерселер кылып, бир нерсе жокотуп койгон. Мындай болушу мүмкүн. Onun үчүн адамдар Афганистанда эле аябай коркуп атат. Буларда бир неме болбаган үчүн, дисциплин болбаган үчүн талибандарда ар нерсе кылышы мүмкүн деп коркуп атат. Өздөрүз немелерде де Facebook, социал тармактардан да көрүп аткансыз, билесиздер. Ал жерде алар кандай неме кылып атат, кийими кандай, өтүрүштүрүш кандай, бардыгы ушундай неме болуп атат. İnsanlar, адамдар коркушу көп. Бизде ар нерсе кылышы мүмкүн. Ким менен сүйлөсөм, азыр менин өзүмдө немелер бар, бир туугандарым бар, алар качып жүрөт бир жерде эмес, өзүнү көрсөтпөй. Менен өзүм да айткам, силер өздөрүңүз көрсөтпөгүлө. Азыр пока аларда мурунда шундай кылды, өздөрү да билет. Только меники эмес, мени семьям эмес, башкалар да шундай качып жүрөт. Кыргызстандан битирип кеткен балдар бар. Алар аябай жакшы жерлерде иштеген Афганистанда. Чоң жерлерде, министрлыгына, ректөрлөрдө, университеттерге, мугалим болуп иштеп аткан балдар бар. Ички иштер министрлигинде, тышкы иштер министрлигинде иштеп аткан, соттарда иштеп аткан балдар бар. Алар мага да чалып атат. Мага чалып айтып атат. Биз бу жерде кыйналып атабыз. Булар эмне кылышы белгисиз. Кандай болот? Башка мемлекеттер, mesela окуп келген, башка мемлекеттерде барып окуп келген балдарды, Орусия болсун, алар айткан экен, биз сиздерди алып чыгабыз деп. Бирок Кыргызстанда азыргача иштеке кыла элек, аракет кыла элек, бардыгы күтүп турат деп, жардам күтүп турат деп письмада жазган экен, сыртқы иштер министрлигине балдар. Ушундай күтүп турат да, кыйналып ататтар, аябай кыйынчылык көп Афганистанда азырча. Ооба, мен бул тууралуу мен дагы күндө маалымат алып, массалык маалымат каражаттарынан дагы кенен окуп карап турам. Мен билишимче ал жакта бир гана мамлекеттик кызматтарда иштеген жарандарды эмес, ошол АКШ менен бирге кызматташып, аларда дагы иштеген жарандарды дагы бир катуу кысымга алып аткан учурлар болуп атыптыр, өлтүрүп коюп аткан учурлар болуп атыптыр. Алар баягы аэропортко барып өлкөдөн чыгып кетейин десе, андай мүмкүнчүлүктөрдү да бербей жаткан экен. Эми сиз ошо байланыштык, алар айтып жатат, коркуп атабыз, ушундай кооптуу абалда турат деп тааныштарыңыз, бир туугандарыңыз айтты деп атпайсызбы? Эми алар азыр каякта жашынып атышат? Мындай кооптуу жайларга барып туруп, аларды бирөөлөр мындай бир коопсуз аймактарга жеткирген, же болбосо бир мындай камкордукка алган учурлар барбы же жокпу? Же өздөрү эле жашынып, өздөрүнүн күн кечирип атышабы? Аз таныгандарым бар, алар Паншерде качып кеткен балдар да бар. Бирок
Panjshirdan uzoq bo'lgan yerlarda, unda Faryab shahrida, Shibirg'on shahrida degan, Mazar Sharifda, al yerlarda bo'lgan bolalar, alar o'zinchalar bir yerlarda qochib yuribdi. Ayilda bo'lsin, ele boshqa yerlarda hech kimga aytmay bir narsalar qilib qochib yurgan hozir. Ko'rsatmaydilar hozir. Biroq gösterganlar, o'zini gösterib yurganlar da bor, ichida ayavay ko'p qo'rquv bor. Bizde emne qiladi, qanday qiladi deb hech teke berilsiz hozir. Hech kim bilmaydi. Talibanlar har narsa qilishi mumkin. Hech teke qilmaymiz deydi, har narsa qilishi mumkin. Alarda aytdim-da, hozir murunda da aytdim, tartib degan, tanzim degan, disiplin degan narsa yo'q. Алар кандай эрежелерди коюп атышыптыр? Мисалы ошол жергиликтүү тургундарга жана сиз сөзүбүзчө сүйлөшкөндө айтып өттүңүз, өзүбүздүн баягы улуттук кийимдерибизди кийгиле, батышты туурап кийинбегиле деген сыяктуу бир талаптарды коюп атыптыр деп. Туура ушундай. Афганистанда айтып аткан бу биз немелерди, сырт немелердин күлтүрүнө биз кабыл кылбайбыз. Бизде эмне болсо, кандай болсо, биздики андай кийиш керек. Азыр аялларда да азыр өйлөрүңүзгө отургула беле, чыкпагыла. Биз айткандан кийин чыкасыздар. Неме дейт, телевизиондарга да чыкканы кое элек. Эч бир жерде ишке албайт аялларды. Аяллар көп кыйналат ал жерде. Аялларга айткан, сиздер только азырча биз айтканча ой билегинизде отурга беле, сыртта чыкпагыла деген. Бирок алар качангаcha өтөрсүн? 1 күн, 2 күн мындай кетип атат. Алар иштебесе, аларга ким нан берет? Тамак кандай кылып жейттер? Алар балалары бар, балаларга ким карайт? Кыйынчылыкты түшүнбөй шундай бир сөздү айтышы, талибанларды өзү шуну көрсөтүп атат, шарият системасыны кетирабыз деп каттуу немелер көрүнүп атат азыр. Айтып атат, биз демократиялык азыр 2001ден мурункидей талибанлар эмеспиз, биз өзгөрдүк, биз башкача болдук, кичине демократикте бар дейт. Бирок сөзү башкача болуп атат, амелдери башкача болуп атат. Жасаган иштери таптакыр башкача. Сиз ушу аялдар тууралуу айтып өттүңүз, эми мынакей окуу жылы дагы башталып калды. Сиздерде деле ошо 1-сентябрдан баштап окуу жылы башталчу беле? Мектептер кандай болот экен эми? Иштейби ал жакта, кыздар окуйбу? Талибандар билишибизче кыз балдарга мектепте окууга тыюу салып аткан турбайбы? Шундай мектептерде, университеттерде ачылат, бардыгы келе берсин, дерстен сабактарына бара берсин, окуй берсин деп айтып атат. Университетке кеченде мен башка бир шаарында окудум. Мени досторум Кыргызстанды битирип кеткен балдар бар. Алар менен сүйлөшкөндө алар айтат, кыздарды отдельно бир класска немеде койт дейт, балдарды башка бир немеде. Аларга эжап кийдирет, эжапсыз эч ким бара албайт. Эркиндик жок десем де болот. Анан булар өзүнчө эле кандай шарият системасы кандай болсо, андай кыласыздар деп отурат азыр пока. Чындыгында жергиликтүүлөргө абдан эле кыйын болду. Сиздин угушуңузча, билишиңизче, талибандар дагы кандай эрежелерди киргизиши мүмкүн? Мен өзүмдү оюмду сурасаңыз, талибандар мисалы эле ошол аял заты эми мурункудай чыгып иштей алабы? Кыздар мектепти аяктап университеттерге барып окуй алабы? Эмнеге дегенде менин угушумча, билишимче, кыздарга мындан кийин университеттерде окууга тыюу салынган деп айтылып жатпайбы? Азыр Забирулла Мужахид талибандар сөзчүсү өзү айтты, университеттер ачылат, бардыгы университетке окуй алат деп айтып атат. Азыр кечинде 1-2 күн мурун университетке экзам тапшырган балдар бардыгы неме чыкты. Алардын ичинден bir ayal birinci bolup çıktı. Polni Afganistan'da bir ayal birinci bolup çıktı. Birinci numarada aldı. Hazır üniversiteye tıp fakültetine çıkan. Ayal kız çıkan birinci bolup. Aytıp atatdı. Barıp okuy alat, çıkalat, işlerge baralasızlar. Türkiye şariat sistemine. Şariat kanday bolsa anday bolat dep kılasızlar deydi. Birok mınday özünçele, erkinçe harkim ayallar çıkalbaydı. Бардык эле маалымат булактарында көрүп атканыбыздай, талибандар баягы аскердик курал жарактарды алып алып, ушундай шаар ичинде ээн эркин эле басып жүрөт дейт, элдерди коркутуп атат дейт. Ушул чындыкка канчалык деңгээлде дал келет? Ошондой болуп жатабы? Afganistan'da birincide Talibanlar Kandahar'da spinbol
деген bir жер бар. Ал жерде басып алышка аракет кылды, алып калды. Көп адамдар барды. Биз немеден социал тармактардан ачканда, окканда Пакистандан да 15 миңден ашык андай талибанларга кошулуп келген адамдар бар экен. Мурунки Ашраф Ганин убактындагы государство бу нерселерди айткан, социал тармактарда чыккан, немелеге интернеттен биз көрдүк. Ал жерден башлагандан алып келе берди. Биз эч күтпөгөндүк. Афганистанды немелери, жарандары вообще мындай талибанлар бардыгы жерде сразу bir haftanın içinde alat deyip hiç kim gütmаған. Herat içinde geldi. Turan İsmail ularla arışıp uruştu. Turan İsmail degen bir mücahit var. Murunki mücahitlerden aldı. Anan esir aldı. Anan bir ok iştekede betti koy verdi. Al ketti. İran'a ketti anan turup özü. Anan sırası bayakka Faryap Özbekistan bilen granisa bolgan yerlerde bayakta alıp Şıbırgan, Mazar-ı Şerif, Faryap bulardı algandan keyin sırası Kabil'de aldı bir gün. Birok munday boluşunu bir hafta içinde, 10 gün bir hafta içinde bardığı yerinde talibanlar alattı. Hiç kim gütmagandi. Nimede askerlerde biz munday bardığı nerseni munday tapşıradı dep gütmagandık. Kanday boldu, kim kıldı, kanday bir söz öttü. Emni Amerika menен Talibanlar örtösünde kanday bir dogovor bolgan. Bunu açık dogovori da var. Nimenin arkasında da bir dogovor var. Arkasındakini hiç kim bilmeydi. Bu Talibanlarla bular kanday bir dogovor kılgan. Birok bir haftanın içinde bardık Afganistan'dı alıp koydu Talibanlar. Hiç kim bunda bir nerse kütken emesti. Nimeler soldatlar, urdi milli deybiz biz Alcer'de, polisi milli deybiz, uruş battılar. Nimeler vardı bunday Talibanlarga karşı murunda uruşkanday general dostum, marshal dostum boldu hazır. Al vardı, anan ata Muhammed Nur vardı. Alar biz uruşabız Talibanlarda nimesinde turabız Talibanlarda biz kabul kılbeybiz dep nime kıldı. Bir gütüp turganda Mazar-ı Şerif'te sırası Talibanlar basıp geldi, urdu uruş battı, askerler uruş battı. Bular da gördük, korkup bular da Özbekistan'da ötüp kaçıp gitti anan. Şunday hiç kim gütmagandi bu nerseni. Nege munday boldu? Alarda bir Talibanlarda örtösünde, Amerika menен Talibanlarda örtösünde emne dogovor var. Alar biletdi, biri de Xuday bilet. Bunu hiç kim bilbeydi, kanday bir nerse dogovor bolgandı. Şunday bardığı uruşpay nime belip kaldı, alıp kaldı bardığı жерди Talibanlar. Ооба, бул тууралуу дагы баарыбыз эле окуп билип атпайбызбы? Америка өзүнүн аскерлерин алып чыгып кеткени ушундай окуяга кабылды да. Обязательно. Эми айтсаңыз, жергиликтүү тургундардын азык түлүк маселеси кандай болуп атат? Ал жакта мындай тамак аш жетиштүүбү, таза ичүүчү суу барбы? Ал тууралуу маалымат алып атасыздарбы? Ошо тааныш жакындарыңыздардан. En ağır sorunu hazır menden soru atasız. Bunga atveş kılış ayavay kıyın. Geçiriz. Keçinde de söyleşkanda Alcer'de dostlar var, bir tuğanlar var. Söyleştik. Yağı Afganistan murunda da bilesiz, %80'i kıyınçılık bilen yaşayan bir memleket. Alcer'de kıyınçılık ayavay көп. Oyunda, oy bolağında hiç de kesi çok bolgan. Nerse adamlar көп ayavay. Birok kıyınçılık көп. Dağı nan da çok bolup atattı hazır Afganistan'da. Bunday обычный адамдарга нан да жетпей жатат. Кыйналып ататтар. Аябай көп кыйынчылыктар бар. Билбейбиz, hiç kim de bilbeyт алар кандай кылат. Бирок мен Кыргызстанда жашайм, эркин bir мемлекетте жашайм. Кудайга шүкүр бул жерде аябай көп досторум бар, жакшы көргөн. Жакшы жерде да иштейттер алар. Постоянно сүйлөшүп турабыз алар менен. So'rab turadi alarlar. Men bu yerda bo'lsam da birinchi memleket, dunyoga kelgan memleketim Afganistan. Har qancha bo'lsa da yurak ko'yat alarda ko'rganda hech bir odamda chiday olmaydi. Alarni ko'rganda qiyinchilik ayog'i ko'p.
Кудай өздөрү жардамчысы болсун. Башка эчтеке болбойт бу нерсеге. Кыйынчылык көп, бирок аябай көп. Айтсаңыз, Афганистандагы тааныш туугандарыңыздар менен байланышканда, ал жактагылар ошо Афганистандагы кыргызстандык жарандар тууралуу бир маалымат бериштиби? Кыргыздар тууралуу Афганистанда. Афганистанда Кыргызстан жаран болуп 1-2-3 семья барды. Кечинде Орусиянын самолету менен Токмокто келип түшкөн, билгенимче. Бирөө да менен сүйлөштү, бүгүн жолугуштук. Бакта келместен мурун ал менен көрүштүк, кандай келдиң, аябай кыйналып келдик. Кудайга шүкүр, мана Кыргызстан посольствосу муну укканда өзүнүн жарандарга сразу барып, илгиленип, аларды алып келген. Алар өзү машина менен аэропортко чыгарып келип, Кыргызстан жаранларыны самолетко миндирип алып келген бу жерде. Билганымча, ал жерде барбы жокму башка алды билбейм, бирок 1-2-3 семья дипломаттар да мүмкүн болса, алар кайтып келген. Ал эми этникалык кыргыздар жөнүндөчү? Этникалык кыргыздар, алар билесиз, мурунда да көп кыйналып жүргөн бир немелер. Этникалык кыргызларда аларда неме күтүп турат, эчтеке немеси жок. Ал жерде кыйынчылык бирөөндө, бир Афганистанда болса, бардыгына кыйынчылык бар, бу неме бар. Аларда аябай көп кыйналат. Алар тагларда жашаган, Памир тагларында билесиз, ал жерде мурунда да кыйналып жашаган. Бирок мен билгенимче, Кыргызстан постоянный аларга государствосы жардам берип турган, каждый год барып сурап турган, эмне кыйынчылыктар бар. Немеде бирок талабанларын энди мындан кийин немеси кандай болот, абал кандай болот, алды эч ким билбейт. Афганистандагы түзүлгөн кырдаал, талибандардын бийликке келиши, деле бир ушул коңшу мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга, Орто Азия мамлекеттерине кандай таасирин бериши мүмкүн? Сиз дагы өзүңүз ошо саясаттануу бөлүмүндө окуган экенсиз. Афганистанда кырдаалды азыр талибандар калгандан кийин обязательно Кыргызстанга, Центральный Азияга таасири аябай көп болот. Мындан кийин да, мурунда да мен бир Шикаго университетинен бир американдык бир мугаллимди бир интервьюсун окугандым. Алды 2025 the policy of United States in 2025 and 2045 деген эки полисисini боюнча сүйлөшкөндө алды уккандым мен. Şu Afganistan'da 2025'geçe деп Amerika'nın özünü Orta Asya'ya tasirini көпайтырыш үчүн mümkün Afganistan мындан кийин аябай көп жаман урушlar болот, бирок жакшы нерсе күтүш аябай кыйын. Мындан кийин азыр талибандар алды, таасири Центральный Азияга көп болот. Жакын жер Afganistan'daki kırdaal, Afganistan'daki nemelerde taasiri bu memleketlerde көп болот. Kırgızstan'dan bu boyunca da özleri aябай nemeler, hazırlıklar kılgan, biletler, bularda bu nerselerde. Bирок көпүрөөк иштеш керек bu boyunca. Көпүрөөк иштеш керек, көпүрөөк bu nerselerde көрүш керек. Ал жерде эмне болуп атат, эмне болбойт, bu жердекилер кандай болот, bu жerdeki İslam nemeleri, bular кандай аракет неме кылат, аларга бардыгына неме кылып, кулак берип, уларды көрүш керек, контроль алтында алыш керек. Сиз жанагы уйкуда жаткан ячейкалар тууралуу айтып атасыз, диний ячейкалар? Диний немелерде. Афганистанды өзүңүздүн мекениңизди келечекте кандай мамлекет катары көргүңүз келет? Сиздин элесиңизде, сиздин үмүтүңүздө? Умит эч качан бүтпөш керек. Постоянно умит бөлүш керек. Канча кыйын болсо да умитти калдан бербеш керек. Бу инсанчылык, адамчылыкта аябай немеси бар. Бирок Афганистанда караганда, Афганистанды билесиз, бир multi national бир мемлекет. Ар бир миллеттен адамдар бар. Көп, %50-ни төлдүрбөйт. Пештундар да андай, тажиктер да шундай, өзбектер да, кыргыз, бу өзбек, кыргыз, казакты буларды туркта деп айталар. Афганистан туркта бар. Алар да шундай, хазаралар бар. Хазаралар да шундай.
Bu memlekette постоянный urush bo'lib kelgan bilesiz. Bu etnik nimelerde ayavay ta'siri bo'lgan. Birisi birovni qabul qilmagan, biri al buni qabul qilmagan, bu aldi qabul qilmagan, shunday bo'lib ichishlar problemlar bo'lgandan keyin sirtdagilar buni nima qilib o'zini ta'sirini qo'ygan. Qaysi birovidan girib. Onun uchun постоянный bu memlekette urush bo'lib kelgani uchun kelajagi Afg'onistonda bundan keyin meni nimaga qaraganda hozir murunda ko'rdik igil chiqib atadi deb nima bo'ldi. Hozir kechinda aeroportda bir partlash bo'ldi. Aldı igil qildi deb atadilar. Bundan keyin mumkin igil chiqsa. Bu O'rta Osiyoda qanday ta'siri bo'ladi? Bularda nimaga olish kerak? Bular hozir Afg'onistonda bundan keyin jamon bo'ladi deb o'ylayman, yaxshi bo'lmaydi. Nega deseniz, Talibanlar bilan hech kim o'tirib bir muzokara qilish, bir söyleşish sistemaga adab, dialog qilib degan bir narsasi ularda yo'q. Ularda bir narsasi bor. Bizde özümüzde sistemimiz, biz mana şu sistemini xohlaymiz, mana şu shariat sistemasi bo'lishi kerak. Biz boshqani qabul qilmaymiz. Biz ne desek al bo'ladi deb kelib o'tadi. Hozirgacha. Bundan keyin bular bunday desa, anan boshqa etniklar bor. Afg'onistonda tojiklar bor, turklar bor, hazarar bor. Hozir bu uchovi aytib o'tadi. Biz deydi, ularni qabul qilmaymiz deydi. Anan iç urushi mumkin en yaqin nimada başlaşı mümkün. Ayavay 2001'den murunki iç uruşundan da bu ayavay göp jaman bo'lishi mumkin. İç uruşları ayavay göp ayish mumkin, jaman bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz 12 yıldan beri şu Kırgızstanda bilim alıp жүргөн экенсиz. Sizin gelecekteki planlarınız qanday? Siz Afganistan'a qaytып baram deb o'ylaysizmi? Qanday aldığa planlardı qo'ydingiz? Plan har kim o'z memleketinde qaytib baray, o'z memleketinde xizmat qiling deb bir nimasi bo'ladi. Biroq Qirg'iziston meni ikinci memleketim. Qirg'izistonda men hozir Afg'onistonda barsam, qaytib barsam, men o'zimda murunda borganim 2 yil murunda bir bardim. Afg'onistonda o'zimda boshqacha, odamlarim menga boshqacha kelib o'tadi dag'i. Qirg'izistonda men Qirg'iz elini ayavay 12 yil bo'lib bular bilan yashab Jurganımda do'stlarim ko'p, klassdoshlarim bor, ular bilan постоянно söyleshib turamiz. Gruppamiz bor o'zimizda. Men bu yerda hozir ayavay yaqin bo'lgam Qirg'izistonda. Конечно, Afg'onistonda ketem, bunday bir xizmat qilam, Qirg'izistondan o'qib borib, bir universitetga Qirg'izistondan bitirib borgan bolalar hozir ayavay yaxshi yerda Murinki gastvarchiga Ashrafxonning nimesinde, alli yerda ishlayotgandi. Men de shunday bir nimeni aspiraturamni bitirsam, inshaalloh Aljerda borib, Afg'onistonda xizmat, Qirg'iziston bo'yicha o'rtasida ikki gastvarsasini muomalalarini bunday nimelerin kültürni bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, kichine yaxshi tanishtirish uchun, yaxshi nima qilish uchun Aljerda borib ishlasam yaxshi bo'lmoqda. Hozirki bu avvalda qarasangiz, bu xirdalda hozir ko'rib turasiz, sizda yashash mumkin emasdek bir narsa bizda odamlar. Misolda aytsam sizga, hozir bir student borsa, men Qirg'izistonda mana shu yerda murunda Talibanlar shunday qilgan. Bir diplomasini ko'rsa, Qirg'izistonda o'qigan, ile Rossiya o'qigan, Qozog'istonda o'qigan, ularni mumkin o'ltirishi mumkindi, olib ketishi mumkindi. Bu yoqdan da borsa, pasportlarni yashirib bir yerda nima qilib, o'y bo'lag'anda borib qaytib kelgandi. Hozir borib Aljerda Talibanlar bilan ishlash mumkin emas. Bu Talibanlarda ularda o'zi hech kim erkinlik bo'lmasa, biz qanday desak siz anday yashaysizlar deydi. Bular bunday deb atganda men bu yerdan borib Afg'onistonda yashasam ko'p qiyin. Yashash mumkin emas desam de bo'ladi men uchun. Siz Qirg'izistonning jarandligini alayın deb aytasizmi? Buyursa agar bunday bir menga bir şans berilse, 12 yil bo'ladi bu yerda yashab kelyapman. Biroq men Qirg'izistonda jarandarini olish uchun bir nimalarni o'qib ko'rdim. Al yerda 5 yil vizasi bo'lsa, Qirg'iziston jarandligini o'tish mumkin ekan. Shunday bir narsa bor ekan. Men hozir shunday, eğer mumkin bo'lsa, конечно,
Кыргызстандын жарандыгына алышым да мүмкүн. Бизге келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Афганистандын учурда түзүлүп калган кырдаал тезинен баягы калыбына келсин деген тилектерди гана айтабыз. Тынчтык болсун, сиздин мекениңизде тынчтык болсун, жер жүзүндө тынчтык болсун. Рахмат сизге. Рахмат, сизден да рахмат. Мени кабыл алганыңыз үчүн чоң рахмат сизге.